Аркамда турган бул скутерлер, самокаттар, тегиякта турган мотоциклдар өтө көйгөй жаратуудак. Бишкек шаарында өзгөчө күн жылгандан баштап көбөйүп кетти. 2 күндүн биринде эле ушулар менен ДТП болгондорун СМИден көрүп жатабыз. Буларга бир тез аранын ичинде бир чара көрүп, буларды дагы бир иретке келтирип, бир мыйзам жолуна салып, бир тартипти элге беришибиз керек. Себеп дегенде буларды айдагандар окуучу кичинекей балдардан баштап айдоочулук күбөлүгү жок, эреже эмне экенин билбегендер дагы жүрүшөт. Тротуар менен эле эмес, унаалар жүргөн дагы катуу чоң унаалар жүргөн көчөлөргө да чыгышып, ар кандай жол кырсыктарына кабыл алышат. Жана ошондой эле буларга эч кандай жоопкерчилик жок экен. Ушул тууралуу юрист, адвокат Шердор Абдыкапаров улантат. Ассаламу алейкум достор. Мен адвокат юрист Шердор Абдыкапаров. Жаңы эле Исхак Эртай айткандай, бул жерде жаңы элеки иш боюнча бизде ушундай окуя болгон. Мына бул 13 ноябрь 2023 жылы катталган. Мындайча айтканда, бул скутер айдаган кичинекей 17 жаштагы кыз бир эжени сүзүп кеткен. Ал мына больницага жаткан, сотрясение алган, ошондой эле колу сынып кеткен да. Ошо мыйзам боюнча мына биз караганда эле жаңы элеки скутер айдагандарга мыйзам жок. Жоопко тарталы ПДД катары бул сүзүп кетти деп автотранспорт менен ДТП катары жоопко тарталы десек, бул скутерлер жоопко тартыла албайт. Анткени бул деген мисалы не участники дорожного движения дегендей, эгер биз тергөөчү менен да сүйлөшүп көрдүк, эгер нанесение телесных повреждений по неосторожности деп ал менен кылалы десек, ал менен да мыйзамга туура келген жок. Ошондуктан мына бул токтом эженин колу сынып атса дагы, ушундай окуя катталып атса дагы, бул мындайча айтканда 17 жаштагы жана кичинекей кыз сүзүп кеткен эжени бул эч кандай жоопкерчиликке тартылган жок. Ошондуктан биз дагы айтат элек, дагы ушундай ситуацияларда көп болуп атат. Машиналар мисалы кетип баратат, өз жолу менен кетип атат, пешеходду пропустил, анан тилер, скутерлер катуу чыгып, машинаны сүзүп, өздөрүнүн бир колдорун, бирдемелерин көгөртүп, бирдеме кылып алганда, ал жерде баягыдай эле машиналар күнөөлүү болуп атат, күнөөлүү болуп калып атат. Ошондуктан мен дагы ушу скутер айдагандарга дагы, машина айдагандарга дагы бир кайрылат элем, жол эрежелерин сактаңыздар деп. Эми буларды эмне кылыш керек дегенде, менин сунушум айдоочулук күбөлүк атайын ушул скутерлерге болуш керек. Кандай бир категориясы. Бул жалпы коомдук жолдорго чыгып айдайм деген турган болсо. Эгерде парктардын ичинде, атайын бир зоналардын ичинде, мисалы үчүн Ботсаттын ичинде же бир башка парктардын ичинде айдай берсе мейли. Ал жакта мындай эс алып, атайын эл жок, кооптуу жагдай болбойт. Бирок жолго чыга турган болсо, сөзсүз кандайдыр бир категория болуш керек айдоочулук көлүктө. Жана ошондой эле мейли самокаттарга эмес, жанагындай катуураак жүргөн 50-60 км жүргөн чоңураак мопедтерге де ошолорго кандайдыр бир гос номер берилиш керек. Болбосо булар көбөйүп атат. Күндөн күнгө жакында биз Индияга айланып кетишибиз мүмкүн. Жана ошондой эле ушулар менен 2-ден 3-төн да тепкендер болуп жатат. Чара көрүш керек. Жалпы биздин скутер айдаган жаштарыбызга же башка жарандарга айтарым, акырын этияттап айдаңыздар. Себептен жолдо, тротуарда жүргөндө өтө кичинекей балдар бар, коляскачан апалар бар. Аларды сүзүп алсаңыздар өтө оор. Жана ошондой эле коомдук жолго чыкканда дагы шашпай, эки жакты карап, чоң унаалардын астына кирип кетпеңиздер. Ден соолугуңуздарга караңыздар, эрежени сактаңыздар.